Зурабу Маметова. Күлтүк. Кыш ызгаары күчүнө кирип турган кез болчу. Асира да сууктан ичиркенип үйдө отурган. Бирок кош бойлуу болгону үчүн да анда-санда эле бир азга таза аба жутуп, сыртка сейилдөөгө чыгып келчү. Бүгүн өзүн бөтөнчө сезип салмактанып жаткан соң сейилге да барбады. Бели бир аз чымырап ооругандай болуп, бою оор тартып, негедир салмактанып калыптыр. Ай күнүнө жетип калса да, ичи өтө кичинекей үчүн доктурлар сурогун жете элек дешип коюшкан болчу, 2 күн мурда көрүнгөнү барса. Ошентсе да кайын эжесине тел кылып, бир аз ооругандай болгонун айткан. Не бар, не жок деп. Төрөт үйүнө тез жардам чакырып берип алып барам. Кабатыр болбо толгооң, абдан буша берсин деп айткан кайын эжеси тез эле келип калды. Кайын эжеси Салима Асираны тез жардам чакыртып төрөтканага жеткирип, уулун караган үйгө кетти. Адамдан адам жаралыш оңой эмес экенин биринчи төрөгөн кезде эле билген. Ошентсе да, медайымдардан жардам сурагандай жалдырап калды. Ооба, толгоо абдан бышкан экенби? Дароо төрөт залга киргизип, бир сыйра кароодон өткөрүп жатышты. Асира жан терге түшүп, толгоо тартып тиштенип жатып, эсен аман, аймончоктой болгон кыз төрөп алды. Андан соң төрөгөн аялдар жатчу бөлмөгө чыгарышты. Төрөт бөлмөдө 4 аял бар экен. Асира 5-чи болуп бош орунга келип жатты. Үчөө жаш келиндер экен. Бирөө орто жаштан өткөн токтонуп эле калган 50 жаштар чамасындагы чоң эле аял экен. Астра деле жаш эмес, 30га кирип калган кези, экинчи баласын төрөгөн учур эле. Буга чейин 7-8 жыл төрөбөй жүрүп, 27ге чыкканда уул төрөгөнмүн болчу. Жаштардын ичинде кара аялдын төрөп жатканы жагымсыз көрүнсө да, билдирбей ичинен күлүп койгон. Эжеден да ыйбаа кылып тартынып, жаш уулу эже тарапты көп караган да эмес. Эжеге оңтойсуз болбосун деп. Тиги эже да араң өзүнө келип турган кез эле. Картайганда көп кан жоготуп жатып араң төрөгөн. Ансыз да ыраңы купку болгон. Кемпир эжеге бир алдын боору ачып, эсен аман жакшы болуп калсынчы деп ойлоп үн катпай жаткан. Эрте менен эрте доктурлар төрөгөн аялдардын абалын билүүгө текшерүү жүргүзүп, асыралар жаткан бөлмөнү текшерип кирип калышты. Баарынын ал акыбалын сурашып, тиги кемпир эжеге келгенде, «Канча жашта төрөдүңүз эже? Канчанчы балаңыз?» деп эженин өздүк баракчасына кандай өзгөрүү болбогонун билүү үчүн абалын сурап. Билип тактап, эжени бирде аяп, бирде урушуп, кейип-кепчип чиймелеп кагаз беттерине жазып жатышкан. Эже байкуш ыңгайсыз абалда чырылдап, «Айланайын 51 жаштамын. Бул кыз балам 5-чи балам. Кудайдын бергени да. Карганда төрөп калам деп оюма да келген эмес болчу балдарым», деди айыптуудай башын жерге салып. «Чалыңыз канча жашта ошондо?» «Чалым 60 жашта. Ушул жашта сизге төрөш зарыл беле? Бир өлүмдөн калдыңыз эже. Кан көп кетип, кушуңуздан кетип калдыңыз. Кандай неме чалыңыз сизди аябаган?» деп доктурлар кемпирди аяп да, ачууланып да сүйлөп жатса. «Кемпир кандай жакшысыңбы?» деп кадимки балдардын мультфильминдеги почтальон Печкин чалдын дал өзү. Кебетей кийген. Тебетейдин да бир кулагы шалпайып, бир жагында салаңдаган күлкүлүү чал турат жылмайып. «Сага тамак алып келдим. Issык лагман алдым. Күч кубат болот, ысыгында ичип ал кемпир. Кудайдын бергенине шүгүр. Кызым менен өзүмдү аман алып калган доктурларды жаратканым колдосун. Омин, омин», деп 2 колун жайып бата берип, терезеде кобурап аксакалда турат. Биринчи кабат болгон үчүн терезеге келиптир да. Доктурлар кыйлак алчы алды да, жемеден кур калтырышпады. «Карганда бала туудурбай өлүңүз. Кемпирimiz бир өлүмдөн калды. Өлүп калса 4 балаңыз жетим калмак», деп урушуп, жекирип алышып чыгып кетишти. Бир убакта тиги эже Асирага, «Сен бар тамакты алып келе кызым», деди. Аксакал терезеден тиктеп турган. Түшүндү окшойт. Алда тамак кабыл алган жакка карай колун жансап басып кетти. Асира ылдам барып тамакты сырттан көтөрүп келди. Абдан тыккан кылып дасторконго оролгон экен. Тамак муздабай жетсин деген го чамасы байкуш аксакал. Келиндердин баарысы иштектери ачылып, таңкы тамакка ысык лагман ичет экенбиз деп, тамак иче турган столго каз катар тизилип отурушту. Киги кемпир эже баш болуп. Асира шашпай дасторконду ачып, тамак куйганы чыныларды даярдап. Ысык лагман экен деп, оозун жыя элек тамак куюлган идишти көрүп, «Ай», деп чочуп четке жылды. «Келиндер,
Кигил эже баары тамак куюлган идишти жалдырап жабылып карап калышты. Асира дастарконду жыйнап алганда тиги лагман куюлган идишти көрүп, ооздоруна сөз кирбей баарысы жалдырап отуруп калышты. Тооба, кадимки балдар үчүн урунган горшокко аксакал ушуга кантип тамак алып келиптир? Тооба, мен ичпеймин деп келиндердин бири ордунан туруп кетти. Мен да ичпеймин дешип калган эки келин да тамактан эмес, горшоктон жийиркенип четке чыга беришти. Байкуш кемпир чебеленип: "Айланайындар, бул магазинден жаңы сатып алынган кастрюль, горшокко. Кармагычы бар экен го ботом. Столовойдан лагманды куйганы дүкөндөн жаңы сатып алыптыр окшойт чалым. Ботом, жапай эмессиңерби? Таптаза эле заводдон чыккан боюнча эле экен. Мына капкагында баасы да турат. Айланайын кыздарым" деп чый-пыйы чыгып чырылдап жатты. Ботом, ичкиле, келгиле десе да, баары горшоктон үркүп таптакыр тамакка жакындабай коюшту. Баары кайра орундарына горшоктон үркүп барып жатып калышты. Байкуш чал сыр кастрюль деп алган экен да дүкөндөн жапжаңы. 6 гүл баасы менен экен чын эле. Ошентсе да, жаш балдардын унитазы дешип, жаңы төрөгөн келиндер жийиркенип, мурдуларын күйрүп жатып калышты. Кемпир: чал жаш кездеринен тээ тоо түбүндө жашаган экен. Чал кемпир экөө чабандар тура. Толгоо оор болгон үчүн айласыз тоодон түшкөн экен да байкуштар. Шаарга өмүрү келишкен эмес бекен, ким билсин. Чоң балдарын эже өзү эле тоо арасында төрөп, киндигин деле өзү кесип бир жакшы багып алган экен, 4 баласын тең. Ушул жолкуда төрөй албай кыйналган үчүн келип турган кези экен төрөтканага биринчи жолу. Байкуш кемпирди өлүмдөн сактаганы тез жардам менен алып келишкен экен докторлор. Операциядан кийин кемпир кечээ гана палатага чыккан кези тура. Шаардыктардын горшогун көрүшпөсө же бирде экиде бул байкуш карыялар. Кемпир байкуш болсо, чалынын алып келген горшоктогу ысык лагманды өзү жалгыз ичип жеп артканын. "Горшокко куюп, абушкама берип койчу горшогу менен", деди акырын Асирага. Ошентип өмүрүндө биринчи жолу горшоктон тамак ичкен эже Асиранын эсинен түк кеткис болгон. Горшок жапжаңы болсо да көзгө өтө комсо, кулакка горшок. Аты өтө жагымсыз угулганы жаман тура. Азыр андан бери 40 жыл өттү, ошентсе да эстегенде бир жылмайып алат. Асиранын көзүнө жыты буркураган лагман куюлган горшоктун элеси келе берет. Эже азыр бар болгон болсо 90го чыкса керек деп ойлоп калат ар заманда. Ушундай урматтуу окурман, бул чындыгында эле болгон окуя экен.